Абшырата Кыргызстандагы эң сырдуу жана табышмактуу жайлардын бири. Тоонун ортосун жарып чыгып аккан суунун сырын али күнгө чейин окумуштуулар изилдеп так жообун таба албай коюшкан. Эл оозунда айтылган уламыш боюнча бул жерде Ыдырыс пайгамбар байырлап элге динди жайылткан деп айтылат. Ал кезде эл динге анчейин ишенбей, эгерде чындап эле пайгамбар болсоң, бир керемет көрсөтчү дешкен. Айласы кеткен пайгамбар тоону таягы менен ургулаганда, тоонун ортосунан сүт шаркыратма болуп агып баштаган. Кийинчерээк бул сүткө кыз келиндер кир жууп эл арасында дагы күнөө көбөйүп кеткендиктен сүт сууга айланып калган дешет. Негизи абшыр сөзүн фарс тилинен которгондо сүт суу деген маанини билдирет. Абшырата бир гана бул табышмактуу шаркыратмасы эмес, ажайып кооз керемет тоолору, экинчи шаркыратмасы жана көлү менен дагы эс алуучуларды өзүнө тартат. Башкача айтканда, бир жолу келип эс алып кетүүгө арзый турган жер. Ал эми Абшыратанын жолу оңдолуп калсын дегендер лайк жана комментарий калтырып койсоңуздар болот. Негизи бул бойдоктордун булагы экен. Анткени бойдоктор келип ушул жерге Абшыратадагы бойдоктор булагы жөнүндө уктуңуз беле? Бул жайда Котур булак, Шыпа булак сыяктуу бир нече булактар бар. Арасында Соко булак аталышы менен белгилүү жер бар экенин бизге жергиликтүү аксакал айтып түшүндүрүп жатты. Илгери дал ушул тереңдиктен бактысы бар адам гана колун салып таш же тыйын алып чыга алат деген ырым-жырым болгон экен. Өзгөчө бойдоктор бул ишти жасаса кыялындагы адамга жолугуп бактысын таап кетет дешкен. Бойдок катары дос кызым экөөбүз дагы булактан таш алып чыга алабызбы деп өзүбүздү сынап көрдүк. Албетте бул илгерки замандын бир күлкүлүү ырым-жырымы. Биз ага ишенгенибизден эмес, бизге абдан күлкүлүү угулгандыктан оюн үчүн жасап көрдүк. Ошондуктан комментарийге ой күнөө эле күнөө деп уруп согуп тепкилеп кетиштин кереги жок. Ал эми Абшыратага жолуңуз түшсө, сиз дагы колуңуздун узундугун сынап көрүңүз. азыр Абшыратада ушул сары гүлдөр гүлдөп, сонун болуп көркүнө чыгып атыптыр да. Мындай тикендери көп дарак экен. Эсимен чыгып атат ушул дарактын аталышы кандай эле? Жыты тим эле укмуш аромат. Жанагы аромат жыттанат го дегенден экен. Абшырата Кыргызстандагы эң сырдуу табышмактуу жерлердин деп айткандын бир далили ушул үңкүр экен. Бул үңкүргө Союз кезинде кандайдыр бир курулуш кылабыз деп усталар иштеп баштаган экен. Ошондо кайсыл бир устанын буту иштебей калып, кайсыл бир устанын колу иштебей калып, ушундай таң калыштуу окуялар болуп, курулуш токтотулган. Анткени бул жерде эл оозунда, бул жер ыйык жер, бул жерге тийбеш керек деген түшүнүктөр дагы болгон да. Ошону менен ушундай курулуш токтогон, бул жер ыйык үңкүр катары сакталып калган деген сөздөр бар экен эл арасында. Азыр бул жерге аксакалдар отурат экен. Келген зыяратчылар, эс алуучулар болсо бул үңкүргө кирип Куран окутуп кетишет экен. Эки үңкүр бар, бириси ушул жердин түбүнөн, анан бириси мына шаты менен чыгат экенсиң, үстүдө дагы бир үңкүр бар экен.